Менин атым Азизбек Ашуров. Фергана өрөөнүн чек арасы юристтери коомдук бирикмесинин жетекчисимин. Жашым 37-де. Бириккен Улуттар уюмунун эң абройлуу Нансен сыйлыгы кыргызстандык укук коргоочу активист Азизбек Ашуровго берилди. Биринчи жолу сыйлык өткөн кылымдын 50-жылдарынын ортосунда Элеонора Рузвельтке берилген. Ошондон тарта бул сыйлык качкындар маселесинде алгылыктуу иштерди жасаган мамлекеттик жана коомдук ишмерлерге, укук коргоочуларга берилип келүүдө. Күтүлбөгөн жаңылык болду биз үчүн. Биздин ушул кылган кызматыбыздын таанылышы. Бул сыйлык мен оюмча жалаң гана мен аркылуу, мисалы үчүн, ушул жаатта иштеген көпчүлүк менин коллегаларым юристтерди бизди колдогон, чогуу биз менен ушул иш аракеттерди аткарган мамлекеттик кызматкерлердин, паспорт столдун өкүлдөрүнүн, өкмөтүбүздүн чогуу биз менен ушул бардык укуктук процедураларды жеңип, жарандуулукка жетишкен адамдардын дагы сыйлыгы деп ойлойм да. Азизбек башында турган уюм 2014-жылдан баштап Кыргызстанда жарандыгы жок же жарандыгы аныкталбай калган кишилердин көйгөйү менен иштеди. Жарансыздыкка кабылгандар көйгөйү Фергана өрөөнүндө өзгөчө курч болуп келген. Фергана калктын жыш жайгашканы боюнча дүйнөдө алдыңкы орундарда турган өлкөм. Үч өлкөнүн чек ара сызыгы кесилишип, миграциянын деңгээли өтө жогору. Негизинен биз адамдарга, жарандарга укуктук жардам көрсөтүп келгенбиз, бардык багыттар боюнча. Анан аларда анализдесек сандары көп экен. Жарандыгы жок кишилер. Анан бул маселелерди чечүү дагы укуктук механизмдери, мындайча айтканда, өтө татаал экенин билип, анан биз бул маселени көтөрүп баштаганбыз. Ошо мамлекетке кайрылдык, бизди колдоп, Бириккен Улуттар уюмуна кайрылдык. Фергана өрөөнүнүн чек арасыз юристтери коомдук бирикмеси мамлекеттик мекемелер менен кызматташтыкта Кыргызстандын жерлерин кыдырып, жарансыздыгы жок же аныкталбаган кишилерди каттоого алды. Долбоорду Бириккен Улуттар уюму колдогон. Жарандыгы жок деп табылган кишилер аныкталганы 13707, де юре жарандыгы жок кишилер 135, жарандыгы аныкталбаган кишилер 7120, жарандыгы жок калуу коркунучундагы балдар 2376, де факто жарандыгы жок кишилер 3997. 21-кылымда санариптешкен доордо жарандыгы жок калуу деген эмне? 17 жылдан бери жарандыгы аныкталбаган абалда жашаган Шавкат менен кыргыз-өзбек чек арасына жакын жайгашкан Кара Суу шаарында жолуктук. 2000-жылы советский паспорт менен срогу бүткөн эди. 2000-жылкы Советтер Союзунун учурундагы паспорт менен калып калгам. Кыргызстанда төрөлүп, Өзбекстанда иштеп жүргөн элем. Ошону менен чек арадан өтө албай, паспортумду жокко чыгарып, туруктуу жашаганга уруксаат берген кагаз берип коюшту. Жарандыгы жок адам азыркы доордо мүмкүн эмес экен. Паспорту жок киши адам катарынан чыгып калат турбайбы? Изгой болосун экен. Дичи токтоп турсун, каратып кеттим. Жарандыгы аныкталбай калган жылдардагы оор күндөрүн эстеп Шавкат көзүнө жаш алды. Мунун азабын тартып жүрүп жүрөк оорусун тапкан. Жарансыз жүргөндөрдүн көбү өмүр бою Кыргызстандын аймагында жашап келген. Алардын мындай абалга кабылышына өлкө мыйзамдарындагы алешемдиктер себеп болсо, арасында туулгандыгы тууралуу күбөлүк албай калгандары бар. Кээси коңшу өлкөлөрдөн келин болуп келгендер дейт адистер. Паспортум жок болуп калып, ашы Өзбекстанды паспорту болуп Кыргызстан. Өзбекстандын паспорту менен жүрө берип, кийин мөөнөтү бүтүп, кайра жаңылай албай документсиз калдым. Жолдошум каза болгондон кийин кайнатам үй мүлктөрдү каттатып берейин десе, менин жарандыгым жок. Чек арадан өтүп туугандарыма бара албай калдым. Ушундай абалда 7 жыл жүрдүм. Биринчи топтогу майып уулум бар. Аны чет өлкөгө дарылатайын десек, документибиз жок. Эч кайда чыга албайбыз. 2 жыл мурун паспорт алдым. Мына үйгө да калтырбай жаныма салып жүрөм. Бери саклап жүрүпмүн, мына өмүрө ичиде кагаздарым бар. Жарандыгы жок деген сөз бул баардык социалдык жана экономикалык укуктарынан ажыроо. Эч жерге жумушка орношо албайсың. Мындай абалга кабылган кишилердин биринин документин Азиз паспорт алуучу жайга келип чогуу тапшырууда. Кайрылман программасы менен Өзбекстандан келген этникалык кыргыз жигит 7 жыл жарандыгы жок жүрүп, Кыргызстандын паспортун алууда. 96-жылы өткөм. Ошону Кыргызстанга. Ошондо мен паспорт ала албай жүрүп, эми паспорт алып атабыз.
Кудай буюрса Кыргызстандын гражданын алсам, электрик болуп пайдам тийсин дейм. Бул жарандыгы жок же аныкталган эмес деп табылгандардын акыркысы эле. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматында Кыргызстан быйыл дүйнөдө жарансыз кишилердин маселесин чечкен жалгыз өлкө болду.